Урматтуу Жанбек Калканович, дагы Арис багытында дан долбоор келеби? Азыр ушул акыркы Аристин директору отурду айтып берет. Бул Аристин жетекчиси Марс Дамирович. Барбы дан жакшы долбоорлор? Рызбек Исламович, Таза суу азыр багытында. өкмөттүн тапшырмасы менен биз дагы донорлор менен эл аралык финансый институттар менен иштеп атабыз. Азыркы заявканы биз группа кылып туруп көп областтарга көп донорлорго бергенбиз. Эң жакында боло турганы бул Жалал Абад. 70 айылдык түзө турган дагы бир жакында келе турган Дүйнөлүк банк тарабынан бир проект жүрүп атат, бирок сүйлөшүү этабында бул ошол эле азыркы болгон долбоордун продолжениясы 3 областка: Ош, Чүй, Көлгө. Дагы долбоор бизде жазылып атат. Азыр 1 миллион грант бөлүндү 3 областка: Нарын, Чүй, Көл областына. Баткенге биз департамент тарабынан жүрүп атат, Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен. Ош, оң жакындагы сушуулар эки. Бизде Кадамжай районунда чек ара статусу бар айылдар бар экен да, мен өз көзүм менен көрүп келдим. Бул Масалев айыл аймагында Райзес, Палмон деген айылдарда таза суу вообще жок экен. Жанакы сугат суу менен бак-дарактарды сугарып, ошонун агы барып, ошол сууну ичишет экен да. Анын оорулары да аябай көбөйүптүр. Сиз ушул маселени чечип берсеңиз жакшы болот эле. Масалиев айыл аймагы бул айылдарды айтып коеюн, жазып алсаңыз сиз. Райзес, Палмон бул айылдар чек ара статусуга ээ айылдар. Андан тышкары мына жакында эле бизде Кадамжай районунда Каражантак деген айыл мурда Фергана областына карайт эле. Өзүңүз билесиз, биз толук кандуу Өзбекстан менен чек араны чечтик да азыркы учурда. Ошол айыл бизге өткөн. Кадамжай районуна, Кадамжай шаарына кошулду да. Ошол жерге да таза суу алып барыш керек да, таза суу менен камсыз кылыш керек. Суу аябай проблема экен да. Мен мына 2-3 күн болду, барып ошол жердин жашоочулары менен жолугуп келдим. Рысбек Исламович, албетте баарын жазып алдык. Азыр бизде Баткен областында да биз Ислам өнүктүр банкы аркылуу долбоор жүрүп атат. Ошонун алкагындагы жаңы проекттер түзүлүп атканда ошону эске алып ишке коебуз. Дагы эми айылдар көп. Эң керектүү көйгөйлүү айылдардын да мен тизмесин берем. Ошо долбоорго кошуп койсоңуз. Жарайт, департаменттен иш алып турабыз. Тышкары мына Майдан айыл аймагындагы, Үч Коргон айыл аймагында, Масалев айыл аймагындагы ошо сиздердин программасы менен таза суу долбоору ишке ашырылып жатат азыркы учурда. Качан аягына чыгасыздар? Азыр иш жүргүзүү Масалиев айыл өкмөтүндөгү иш полный ходом жүрүп атат. Азыр эмки жумада биз ошол жакта иш чараларыбыз бар. Ошондо бир карап сиздерге полный маалымат алып беребиз. График менен жүрөт. Эч кандай отставание жок, бүт график менен жүрүп атат. Анан эми ошол долбоорлор бүткөндө конкреттүү түрдө караш керек. Кайсы баягы компаниялар утту тендерден, кайсы компания ишке ашырып атат. Эми Масалиев айыл аймагында 1-2 проблемалар бар, бүтпөй калган. Суу азыркы күнгөчө толук кандуу чыга элек. Мен өткөндө сиздин орун басарыңызга бергем, ошол тендерден утуп сууду аягына чыгарбаган компаниянычы. Ошону да көзөмөлгө алып койсоңуз. Жарайт. Аталган мыйзам долбоорун колдойбуз, Жанбек Калканович.